Талас шаарынын тургуну Маралбек Бокошов 75 жашта. Каарманым күн сайын таң эрте муздак сууга түшүүнү адатка айланткан. Ал ден соолукту чыңдоо жана сергек жашоо үчүн муздак суу менен чыйыр алууну эң мыкты ыкма деп эсептейт. Маралбек Бокошов муздак сууга түшүүнү 18 жыл мурун баштаган. Айтымында муздак сууга түшүү анын организмине ар кандай оорулардан коргоп, иммунитетин бекемдеген. Сууга түшкөндө мен бул орусда илгери 40-жылдар Порфирий Иванов деген документальный киносу бар. Бул киши аябай катуу ооруйт да, анан катуу ооругандан кийин муздак сууга барып тоңуп өлөйүн деп туруп муздак сууга барып түшөт. Ошондон барып айыгып кетет да, аябай киносу бар ошонун документальный. Анын шакирттери деле бар. Анан ошондон көрүп туруп ошондон баштаган, бирок сууга түшкөндө эле шире эле барып түшпөйсүң. Айлап жылдап үйрөнөсүң, кичинеден анан барып түшөсүң. Эртең менен турганда мен дари-пари ичпейм вообще. Дари ичпейм. Бир баш чеснокту урайм ызык сууга, бир стакан сууга. Анан 3 кашык талкан кошуп коем. Бир кашык бал. Ошону мындай ызыгыраак кылып туруп жутуп саласың, ач карын. Анан биз мисалы үчүн возрастта кардиомагнил ичкиле, канды суюлтат. Чеснок бул ошо кардиомагнилдин ордуна да канды суюлтуп, давлениени көтөрбөйт. Давление болбойт чесноктон. Каарманым таң эрте көнүгүүлөрдү да калтырбай аткарат. Үй шартында өзү велосипед тебүүчү спорттук шайманды жасап алган. Бош эмес, нагрузка менен тебилет бул. Тено кырылып атпайбы? Ошо бут нагрузка менен да бош болсо өзү эле тебиле берет да. Дөңгөлөк өзүнчө педаль айлана берсе жеңил айланат. Ошон үчүн муну орноштуруп коем, нагрузка келсин деп. Нагрузка келет, мындай катыраак тебилет да, бутка күч келип. Таң эрте муздак суу, көнүгүүдөн сырткары тамакты да өз убагында ичет. Жок, грипп, сасык тумоо деген жок. Андай вообще унутасың андай жок. Негизи жана айтып атпаймынбы, Порфирий Иванов деген бул өзү дагы кийинки тарткан немелери бар. Адам баласы күн менен, жер менен, суу менен дайым контактта болуш керек деп. Мен жайында бут кийбейм, жылаң айлап эле жүрөм. Жакшы да, приятно мындай. Ден соолугуна да жакшы. Ошо контактта болуш керек экен да негизи бут бардыгы менен. Өзү эле эмес, үй бүлө мүчөлөрүндө сергек жашоого үндөйт. Жаш күндө элде эле болуп жүрдү. Анан кийин 14-15 жыл жылаң айлак жүрдү. Элдин баары мени шылгыңдапай, өзүң эле коюп жүрүп, эриңе бутуна бирдек алып берип койбойсуң деп тил уккан күндөрүм да болду. Анан эми азыр болсо жуунат, жуунганында деле бир 17 жылдай болуп калды го дейм. Эртең мененкисин эрте турат, жуунат, өзүн өзү карайт. 3 жыл болуп калды го дейм, больницага барсам, ой эже бутуңузду операция кылмайынча жакшы болбойт деп койду. А мен чөгүп, аябай кейип, ыйлап, ушинтип инвалид болуп калып турбаймынбы десем, ой, айтышы берет, давай зарядка жаза деди. 3 жылдан бери мен да эртең мененкисин туруп зарядка жазайм. Мындай демилгелүү инсандар коомго сергек жашоону даңазалайт. Каарманымдын ден соолукка болгон мамилеси башкаларга үлгү болоор. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.